Салам достор. Кечиресиздер, бир аз бизде түшүнбөстүктөр пайда болуп калды. Ошон үчүн бир аз убактыбыз кечирээк башталып жатат. 5 мүнөткө. Назир эжени көрүп жатам. Так. Баарыңыздарга салам. Жакшы эле болуп жатабы? Саламатсызбы, Назир эже? Биз Саламатсыңарбы? жакшы эле болуп атабы? Жакшы. Да, жакшы эле. Абдан кубанычтамын бүгүн сиз менен жолугуп жатканыбызга. Бүгүнкү биздин коногубуз Назира Айтбекова. Биз мурдагыдай айтып кеткендей, бүгүн онлайн сулуулук жана социалдык тармактарды негизи эле медиа, рекламанын азыркы таптагы айымдарга, кыздарга, деги эле адамдарга болгон тийгизген терс таасири жана өзүн кабыл алуусу, ошол көргөн онлайн сулуулукту кандай десек, реалдуу эмес нерселерди көрүп алып, ошону реалдуу катары кабыл алууга аракет кылып, кандайдыр бир оңдоп түзөлөргө барып жаткан иш аракеттер жөнүндө сүйлөшөлү дегенбиз. Назир эже, сиз актриса, алып баруучу, блогер катары азыркы тапта көптөгөн ушундай башка ушундай белгилүү адамдарды да тааныйсыз. Өзүңүз дагы мисалы социалдык тармактарды абдан активдүү колдоносуз. Анан сиздин оюңузча социалдык тармактар кандай терс таасирин жана оң таасирин берет? Биз жаңы эле айтып кеткөндөй терс таасирлери бар. Сиздин оюңузча, жеке пикириңиз боюнча өзгөчө кыздарга, айымдарга кандай терс таасирин өзүңүз байкадыңыз эле? Ошол жөнүндө айтып өтсөңүз. Интернетте эми бул жакты эки нерсе менен караса болот да. Дайыма эле терс жактары болбойт, оң жактары да болот. Ар бир нерсенин эки бети болгонсуңар. Оң жактары болсо, бул адам баласы, аял киши өзү дагы ушу сулууларды көргөндө баягы түздөнүп баштайт, ошол нерсеге боюн түздөйт, ал дагы сулуу болгусу келет, аракет кылат. Терс жагы болсо, өзүн кандай болсо дагы ошондой кабыл албай калат экен да. Мисалы үчүн ар бир адамы биз баарыбыз төгөрөгүбүз төп келишип, укмуш тим эле баягы атайын жасап койгондой сулуу боло бербейбиз да. Кээ бирөөбүздүн бетибиз тоголок болот, кээ бирөөбүздүн бетибизде ар кандай нерсе болот, же болбосо толмочунан келебиз, же болбосо бутубуз кыска болот, ар кандай нерсебиз бар да. Бирок ошол нерсени биз идеалга, атайын бир сулуу деп белгиленип калган бир үлгүгө аракет кылып, мен эмнеге андай эмесмин, баш ортмалар башталат. Ошон үчүн мунун эки жагы бар. Интернет жакшы эле атабы? Сиз угулуп атат жакшы эле. Бир аз видео жакшы көрүнбөй атат, бирок в общем жакшы эле да. Мындай суроо да, Назир эже, сиз мисалы социалдык тармактарды качан активдүү колдоно баштадыңыз? Негизи эле Instagram болобу же башка Facebook болобу, качан регистрация кылгансыз жана ошол жылдын аралыгында кандай өзгөрүүлөр болду сиздин өзүңүздө жеке айым катары да? Сиз дагы башында ошондой идеалдуу сүрөттөрдү көрүп, ошондой идеалдуу кыздарды көрүп, кандайдыр бир комплекстер болду беле өзүңүздө? Адам өзүн кабыл албаганда комплекс пайда болот. Адам өзүн кабыл алган учурда кандай гана болбосун, анда көйгөй жок болот. Эң башкысы өзүбүздү кабыл алууну үйрөнүш керек. Мен 2011-жылдан баштап Instagram баракчасын колдоном. Бирок активдүү колдонуп баштаганым жөн эле ойлор 2017-жылдан башталды. Окурмандарым пайда болду жана активдүү колдонула баштады. Стористер кирди жашообузга. Анан баскан турганыбызды тарта баштадык. Анан башка кыздарды көрүп алып, маанайым бузулуп, эмнеге андай мындай эмесмин деген нерсе менде боло элек. Эмнеге боло элек? Мен өзүмдү кандай болсо мындай. Мен өзүмдү эле сүйөм да, Ким бу
ошол кандайдыр бир сиз жашоо тажрыйбаңыз болгон үчүн, билим алганыңыз үчүн, башка жактан маалымат алганыңыз үчүн, критикалык ой жүгүрткөнүңүз үчүн андай пикирлер балким болгон эместир, бирок бизде азыр социалдык тармактарда абдан көп өспүрүмдөр отурушат, өзгөчө өспүрүм кыздар. Ошолорго биз изилдөөлөрдү карасак, абдан чоң таасирин тийгизет экен өзгөчө кыз балага. Себеби алар ошол инстаграмда идеалдуу кыздарды көрүп, идеалдуу дене мүнчөсүн көрүп, фотошоптон кийинки же болбосо макияждан кийинки келбетин көрүп, анан кийин алар өздөрүн мындай кабыл албай, өзүнүн келбетине нааразы болушуп, анан кийин ошондой терс таасирин тийгизген учурлар абдан көп экен да. Сиздин оюңузча азыркы этапта ушул өспүрүм кыздар, сиз өспүрүм болсоңуз, сиз ошондой таасирлерди алсаңыз, кимге кайрылмаксыз же болбосо кандай мындай чыгуу жолун издемексиз да? Эми эл алдында жүргөндө биз дайыма оюбузду, боюбузду түздөп, биздин милдетибиз дайыма жакшынакай көрүнүү, жакшынакай жүрүү, өзүбүзгө кам көрүү. Мен 2005-жылы жаңы хит парадка кирип атканда, мен деле жөнөкөй беттерим мындай кызарган, чачым узун ушундай болчу. Анан мен биринчи жолу түз эфирге чыкканда элдин баары чалып, эмнеге түрү суук алып баруучу алып алдыңар деп ызы чуу сашкан. Анан бирок стилист деген бар, визажист деген бар. Асоль Молдохматова ошондо бизге жакшы мындай кийим кечек тандап берип, өзүнүн табитине жараша. Замира Молдошева анда визажистибиз болчу, аябай сулуулап, эти башыбызды боеп, анан бир күнү 4-чү эфирде го дейм, аябай жакшынакай болуп чыктым да. Анан мен деле туруу болот турбаймынбы деген ой келген. Мен эч качан өзүмдү аябай укмуш сезчү эмесмин. Анан кийин бара көрсө сулуу эмес аял болбойт экен жашоодо. Көрсө финансы жетпеген аял болот экен. Недофинансированная деп коет го. Ошон үчүн каалаган тим эле эмне балекет аял болсо дагы ошол аялды жакшынакай кылып, чүпүрөк адамдын көркү деп бекеринен айтпайт экен да. Жакшынакай табит менен кийгизип, чачы башын жакшынакай кылып жасап, кашы башын терип, ушинтип койсо эле аял өңүнө чыга келет экен, жүзүнөн нур чайып келет экен. Ошон үчүн мындай бизде деген кичинекей кезибизде бизди сен сулуусуң, сен жакшынакайсың, сен аябай сонунсуң деп өстүргөн эмес да. Түрчөр желмоксто болбойт деген. Чолбосо ушундай нерселер менен өстүргөн үчүн биз өзүбүздү сулуу эмес сезип, ичибизде комплекс пайда болуп, анан дайыма биз үчүн элдин балдарын карачы дей берген үчүн элдин кыздары укмуш сулуу көрүнөт, укмуш ийгиликтүү көрүнөт. Биз болсо жеткиликтүү түрдө ийгиликтүү да эмес, сулуу да эмес көрүнө беребиз өзүбүзгө өзүбүз. Бирок достор, мен эмнени түшүндүм? Мен көп китептерди окуйм, психологиялык ар кандай эзотерикалык китептерди окуйм, психологдор менен иштешем, бир эмес 4 психологум бар. Алардын баарына барам. Анан алар менен сүйлөшүп, алар менен жакшы аракет кылып, өзүмдүн көйгөйлөрүм үстүндө иштеп атып, ар бир адам өзүнүн кемчилиги, артыкчылыгы менен кабыл алып, жакшы көрүп, сүйсө, ошончолук мындай жакшы болот экен. Адам өзүн дагы жакшы жагынан көрсөтө алат экен, өзүнө ишенимдүү боло алат экен, ийгиликтүү боло алат экен. Ошон үчүн мындай көбүрөөк китеп окугула, көбүрөөк ушундай мотивациялык нерселерди окусаңар болот. Өзүңөрдү күзгүдөн карап, мисалы үчүн Луиза Хейдин сонун нерсеси бар, күзгүдөн карап, мен кандай сулуумун, жараткан мени кандай сонун жараткан деп, мен сени сүйөм, Назира деп өзүнө өзү ушинтип турса эле бардыгы жакшы болот экен. Ошон үчүн айымдар, кыздар, анан ата энелер өзгөчө, апалар, аталар, силер кызыңарды
сен кандай жашынакайсың, сен кандай ийгиликтүүсүң, сен азаматсың деп кичинекей кезинен ушул нерсени баягы толтуруп өстүрсөңөр, бала өзүнө ишенимдүү болот, анан өзүн башка бирөө менен салыштырбайт. Ошо эң туура айттыңыз жаңы эле Назира эже. Ата эненин кандай чоң таасири бар өзгөчө кыз баланы тарбиялоодо. Анан сиз айткандай бизде үй бүлөдө сен сулуусуң, сен мыктысың, сен жакшысың деп эми көпчүлүк үй бүлөдө болбосо дагы кээ бир үй бүлөлөр деле ошентип тарбиялабаса, эми баарыбыз эле андай сөздөрдү үй бүлөдө уккан эмеспиз. Себеби ата энебиз мактагандан уялат же жакшы сөз айткандан уялып, биз сезимдерибизди билгизбейт да, ошонун да таасири абдан чоң болуш керек. Ар бир кыздын өзүнүн ошол кандай десем, орусча айтканда самооценка, өзүн өзү баалоосу төмөн болгондугу деп, сиз айтып кеткендей. Ооба. Ошо Ооба, албетте эң жакын кенедей бала үчүн тим эле Кудайдан кийинки эле киши бул ата эне. Кенедей бала тим эле ата энесин укмуш тим эле көрөт да, алар үчүн биринчи орунда. Анан ошол эң жакын, эң бийик көргөн ата энең сени басынтып, басмырлап атса, демек ата энеңе ишенесиң да, мен ошондой жаман экенмин деп. Анан дүйнө жүзүнөн басмырлоосу, мен ооба ушундаймын да деп, анан өзүң төмөн баа болуп калат да. Ошон үчүн ата энеден көп нерсе көз каранды. Бул баягы телефондон эле укмуш кыздарды көрүп эле анан маанай бузулуп калгандык эмес го деп ойлойм мен. Андай эгер кичинекей кезинен калыптанса бул нерсе, мен мыктымын, мен жеткиликтүү деңгээлде жакшымын деген нерсе калыптанса, мейли мага демек укмуш сулуу кыз болсо деле ал суктана алат ошол кызга. Аябай сулуу кыз экен, аябай сонун экен дейт, бирок өзүн эч качан салыштырбайт ага. Эмне үчүн мен андай кеммин дебейт. Кечиресиздер, мен башында тааныштырганды унутуп калыптырмын өзүмдү. Биякта жазып жатышат. Менин атым Назгүл, мен Балдарды коргоо борборунун пиар адиси болом. Биз бүгүн Назира эже менен ошо Илимдеги кыздар долбоору алкагында онлайн сулуулук жана социалдык тармактардын деги эле медианын, рекламалардын биздин өзүбүзгө тийгизген таасири, терс таасири жөнүндө сөз кылып жатабыз. Жана Назира эжени ошол эфирге ушул блогер катары, алпаруучу катары, актриса катары, эл алдында жүргөн адам катары ошого карабастан сиз кандайдыр бир мындай ошол таасирге кабыл алынбай, өзүңүздүн мындай чыныгы, натуралдуу мындай сулуулугуңузду алып, көп мисалы макияжы жок деле сүрөткө түшүп уялбайсыз, же болбосо актриса болгондон кийин ар кандай образдарды жаратасыз, ал жерде там кээде макияж менен ойнойсуздар, кээде макияжы жок. Демек бул сиз өзүңүздү ошо кабыл алууңуз кандай десем, жөнөкөй ошо социалдык тармактар сизге анчалык таасир бербейт. Сиз өзүңүздү уялбайсыз да, ар кандай форматтарда, ар кандай нестандартный, орусча айтканда абалдарда көргөзүүгө. Ошон үчүн сизди бүгүн конок катары чакыргам. Сизге чоң рахмат кабыл алып ушул эфирге катышып жатканыңызга. Анан бизде ушул изилдөөлөр, кыскача изилдөөлөр жөнүндө айтып кетсем, 88% аялдар өзүнүн келбетине нааразы экен да, ушул изилдөөлөрдүн негизиндечи. Анан 12% гана аял өзүнүн физикалык анан сырткы келбетине канааттанат экен да. Демек 100%дан 12% айым ошо өзүн сымбаттуу, келбеттүү, сулуумун деп эсептейт экен да. 2% сулуумун деп эсептейт экен. Анан массалык маалымат каражаттары 68% ошол реалдуу эмес сулуулукту чагылдырылышат деп айтышат. Демек биз көрүп жаткан баардык рекламада болобу, интернетте болобу, бул реалдуу эмес сулуулук экен да. Анан 75% айым ошол массалык маалымат каражаттарында көрсөтүлүп жаткан сулуулук чыныгы сулуулукка жакындаса жакшы болмок деп
эсептейткенде 75%, демек өзгөртүүгө дуушар деп ойлошот экен. Ошол баардык маалымат каражаттарында чагылтырылып жаткан ошол сулуулук стандарттарычы. Анан эң негизгиси ушул изилдөөдө өспүрүм кыздар көп жабыр тартышат экен да, ошол социалдык тармактарда көрсөтүлүп жаткан, медиада көрсөтүлүп жаткан сулуулук стандарттарынанчы. Анан алар ошондуктан өздөрүн өзгөрткүсү келишет экен, же болбосо социалдык тармактарда өздөрүнүн сүрөтүн чыгаруудан уялышат экен. Анан жанагындай пластикалык операцияларга кандай десек, орусча айтканда спрос, талап жогору болуп жатканы дагы ушунун бир негизи себеби деп айтса болот экен да. Анан сиз ошол мисалы макияжы жок сүрөт киргизип жатканда негативдүү комментарийлерди окуп, мындай кандайдыр бир капаланып, же ушундай учурлар болду беле, же сиз такыр андай нерсеге көңүл бөлбөйсүзбү? Мага негатив эле жайт, негизи хейтерлерим да көп. Канчалык менин мындай жакшы көргөн көрөрмандарым көп болсо, ошончолук деңгээлде дагы хейтерлерим көп экен. Ошон үчүн мисалы үчүн укмуш сонун көрсөтсөм деле, өзүңдү эмне укмуш сезип атасыңбы, сен анча деле эмессиң, кебетең мындай, түрүң суук деп жазышат. Анан ал адамдарды мен баягы психологияны жакшы изилдегендиктен, ал адамдын жан дүйнөсү ооруп атат, демек жан дүйнөсүндө кемтиги бар болгон үчүн ушундай баягы ызасын, жек көрүүсүн, уусун чыгарып атат деп мындай түшүнгөнүм үчүн анча деле маани бербейм. Менин кичинекей кезимде 2005-жылы хит парадка жаңы чыгып атканда, ошондо көчөдөн басып баратканда мен эми жөнөкөй мугалимдин кызымын, кычырап кийинбейм, кычыраган нерсем жок. Анан баратсам эле кебетем карап алып, жанагы хит парадтан алып барган ушу кызбы, капкара болгон эле мага окшогон неме экен, мени деле боеп койсо мындан сулуу болмокмун деп жаныман өтүшчү да. Анан ошол учурда бир аз мындай ызаланып, ыйлагым келип, эмнеге элдер ушундай дүйнөсү ачуу, эмнеге мындай адамдардын көңүлү менен, сезими менен эсептешпейт деген учурларым болгон. Анан кийин анан мындай чоңойгон сайын, адамдардын түрдүүсүн көргөн сайын, китептерди окуган сайын, психологдор менен иштешкен сайын, мен адамдардын түрлөрүн түшүндүм. Адам өзүнүн жашоосунда аксап атканда сөзсүз бирөөнөн чыгарат экен ызасынчы. Ошон үчүн ызасын чыгарып аткандарга түшүнүү менен мамиле кылам. Хейт аябай көп келет, бирок белгилүү адамга хейтерлердин көп болгону бизге жакшы. Эгер бирөө жалаң эле мактап же жалаң эле жек көрө берсе, ал туура эмес болот. Бирок сүйгөндөр көп болуп, ошону менен хейтерлер да көп болуп, экөө өз ара мындай ызы чуу болуп кайнап турганы бизге жакшы. Ошон үчүн маани бербейбиз азыр. Мен мисалы үчүн эл эмне дейт де, кемпирдин ролун ойнойм, жинди катындардын ролун ойной берем. Же болбосо ар кандай актриса болгондон кийин ар кандай абалга түшкөндөн коркпош керек. Ар кандай образды кийгенден коркпош керек. Мындан ырахат алыш керек. Ошон үчүн муну түшүнгөндүгүмө байланыштуу эч нерседен коркпойм, кебетемен коркпойм. Мен бир гана караган нерсем канчалык деңгээлде жакшы аткардым, канчалык деңгээлде эмоцияны жеткире алдым деп неме кылам да. Анан бир Жамал Сейдакматованын бир жакшы сөзүн ушунчалык мындай көңүлүмдө тийип калган да, бир жолу сахнага чыгып, бир эми ырчы актрисалык жолду жолдоп, сахнада мындай спектакльде роль ойноду. Анан бирок ошол чыгып алып, сахнага Жамал эже чыгып алып, баягы искусстводагы өзүңдү эмес, өзүңдөгү искусствону сүй деп айткан да. Ушул нерсе ушундай жүрөгүмө кыттай болуп уюп калыптыр. Бул Кудайым ай, мен сулуу эле көрүнүп атамбы азыр? Мен элге жакшынакай көрүнсөм экен деп роль ойнобой, ичиңде жан дүйнөңдөгү сезимди чыгарганга аракет кыл деген нерсе да. Анан ушул нерсе ушундай жагып калып, менде менин сулуулугум биринчи орунда туруш керек деген нерсе эмес, менин ичимдеги искусство адамдардын жүрөгүнө жетсин, мен айтайын деген ой жетсин деген нерсени көбүрөөк чыгарган үчүн мындай көйгөй жаралбайт да. Ошол жерден жана азыркы тапта боди позитив деп орусча айтканда абдан жайылып, өзүңдү кандай болсоң ошондой кабыл ал
ар кандай кандай десем, тактар болобу, шрам болуп калабы, же болбосо ооруларга байланыштуу кандайдыр бир операциядан калган эмелер болуп калышы мүмкүн, же болбосо эми ар бир адам өзгөчө уникалдуу, анан кийин биз ошол жана айтып жаткандай бир стандарттарга үй бүлөдө ата эне, мектепте мугалимдер, анан коомчулук, анан кийин ошо телевидение, кино, рекламалардын баары бизге там идеалдуу адам, идеалдуу мисалы кыз мындай болуш керек деген бизге бир стандартты көргөзүп койгон. Ошол стандартка биз ылайык келбесек, өзүбүздү сулуу деп эсептебей калабыз да. Анан кийин ар бирибиз уникалдуу болгондуктан кийин ар бирибиздин эле ар кандай өзүбүзгө жакпаган нерсебиз болушу мүмкүн, бирок биз ошону чоң кылып, аябай чоңойтуп алып, анан кийин абдан өзүбүз эле жапа чеге беребиз да. Анан кийин азыр боди позитив деген абдан жайылып, сен өзүң болсоң, өзүң кандай болсоң ошондой кабыл алышың керек деп ар кандай акциялар болуп атат, ушундай социалдык тармактарда. Мисалы, өзүңдү макияжы жок сүрөткө түшүп киргизип, мен макияжы жок деле сулуумун депчи, мисалычы. Же болбосо менин кулагым чоң болсо, ал деле кулагым чоң болсо деле мен сулуумун деген сыяктуу да, мисалы айткандачы. Ушундай акциялар болуп, анан кийин адамдар өздөрүн сүйсүн деген кандайдыр бир максат менен ишке ашырылып жатат да. Сиз ушуга кандай карайсыз жана сиздин оюңузча биздин мисалы Кыргызстанда ушундай иш-чаралар керекпи негизи эле? Сиз ошону баштап бере аласызбы деген, мисалычы сиз айтып атпайсызбы, мен өзүмдү мынтип уялбайм, мен өзүмдү абдан жакшы көрөм депчи. Ошол боди позитив жөнүндө бир аз сүйлөшсөк. Эң сонун нерсе, өзгөчө биздин элге абдан керек нерсе. Анткени биздин балдардын баары карап турсаң бүт баары комплекске баткан адамдар да. Дээрлик көбү баары дебейм, дээрлик көбү. Өзүнүн үстүнөн иштегендер азыр көбөйүп баштады. Өзүн кандай болсо кабыл алганды үйрөнө баштады. Бул аябай жакты мага. Анан бизде мисалы үчүн кыздар эмне үчүн дайыма каштарын бирдей чийдирет, кирпик тактырышат, мындай ооздорун да кылышат, баары бир заводдон чыккандай, баарынын чачтарынын узундугу бирдей. Анткени бир сулуулукка баардыгы неме төп келгиси келет да. Бир үлгүгө төп келгиси келет. Бирок ар бир адам уникалдуу. Мен мындай азыр кыздар баягыдай кирпик чаптабай, кирпиктерин чечишип, баягыдай укмуш былжырап боенбой, өзүнүн натуралдуу жүзү менен, натуралдуу дүйнөсү менен чыкканга бир аз мындай шилтеп калышты да. Анан мен дайыма айтам да, мындай мен эч качан да кумир туткан эмесмин, же бирөөгө окшошкум келген эмес. Анан аябай уникалдуу болгон мага аябай жагат да. Анткени Айтбековадай башка бирөө болбош керек, же болбосо Айтбекова башка бирөөгө окшошпош керек деген нерсени жакшы көрөм. Анан эме өлө мындай кыздардын немесин байкадым. Адам мен сулуумун деп өзүнө өзү ишенимдүү мындай басып, өзүн сүйгөн сайын кадимкидей ошол энергия чыгат экен дагы, башка адамга ошондой таасир берет экен. Адам миң сулуу болуп, укмуш болуп турса дагы, бирок комплекси болуп, ичинде кымтынып, өзүнчө ыңгайсыз сезип, мынтип кыйпычыктап турса, ошол энергия дагы адамга сезилет экен дагы. Анан сулуу болуп турса деле мындай сулуу эмес деген энергия чыга берет экен да. Ошон үчүн айтам, сулуу эмес болсоңор деле укмуш, мен сулуумун, мен жакшынакаймын, мен уникалдуумун, мендей башка бирөө жок деп туруш керек экен. Менде деле кичинекей кезимде баягы мындай болсо, анан тиндей болсо, анан мындай болсо дей берчүмүн да. Анан кийин түшүндүм антпеш керек экен. Азыр мен тим эле ар бир клеткамды укмуш сүйөм. Мен өзүмдү сүйгөн сайын мындай ата энеңе болгондагы благодарность, ыраазычылык сезими ойгонот экен дагы. Анан рас эле атам мени ушинтип жаратып койуптур, рас эле апам мени ушундай төрөп коюптур, рас эле экөө кошулуптур, рас эле мен чыгыптырмын деген нерсе чыгат экен да ичиңде.
Анан мындай жан дүйнөң тынчып калат экен. Анан мындай элдерди карап, анан башкаларга суктанып көз аркпайт экенсиң. Только сен барсың, и сенин жан дүйнөң бар. Башка бирөөнүн жашоосу менен жашабайсыңар. Сен өзүң жашооң менен жашайсың. Өзүмдү эле тей анан кутургум келди. Тей өлүмү ушунчалык кутургум келип, кирпик тактырып, маникюр, педикюр жасатып, өзүмчө эле сайбай дагы сулуу болгум келип, өзүмдү ушундай сүйгөнүмөн. Мындай өзүн недостаточно сүйгөндө дагы ошондой кылат экен, а достаточно сүйгөндө дагы мен өзүмө ушундай жакшынакай кылып коеюнчу, өзүмдү дагы сүрөт дагы эмне кылып койсом өзүмдү ай дей баштап кетесиң да. Ошон үчүн өзүңөрдү сүйгүлө кыздар. Анан ак карга болгондон коркпогула. Ооба, кээ бирөөлөр чокуйт, кээ бирөөлөр силерди түшүнбөшү мүмкүн, кээ бирөөлөр уу тилдүүлөр, жан дүйнөсү ууга неме сугарылгандар урушушу мүмкүн, тилдеши мүмкүн, сөгүшүшү мүмкүн. Бирок эң башкысы, сен эгер өзүңө жогору баа берсең, башка бирөөлөр тарабынан айтылган комплимент дагы, мактоолор дагы, башка бирөөлөр тарабынан айтылган тепки сөздөр, сөккөн сөздөр дагы силерге грамм да таасирин тийгизбей калат. Эгер сен өзүңдү бийик бааласаң жана бийик деңгээлге койсоң. Ошон үчүн бул белгилүү мындай неме адамдарда иммунитет пайда болуп калат экен да. Мындай эгер өзүн жакшы көрүп, өзүн сүйүп, өзүн барктай алса, ким төпөштөп атат, ким мактап атат, мындай ишиң жок, жыргалбай болуп калып экенсиңер да. Ошон үчүн өзүңөргө берген баа абдан маанилүү. Ооба, Низиреже сиз айткан чынында эле кошулам. Бирок мисалы сиз белгилүү адам катары айтып жатасыз да, мисалы жөнөкөй үй бүлөдөн чыккан өспүрүм кыздар, мисалы азыр сизди көрүп, сиздин инстаграмыңызды көрүп, алар дагы сиздей болсом деп балким, анан кийин баары сиздер жүктөп жатканда макияж бар, же болбосо профессионалдуу фотосессияда түшкөн сүрөттөр, идеалдуу свет коюлган, же болбосо баары мындай жасалгаланып тартылган сүрөттөр баары башкачараак. Анан ошону көргөн жөнөкөй эле кыз, өспүрүм кыз, 14-15 жаштагы 7-8 класста окуп жаткан кыз өзүнүн эле жөнөкөй телефонуна түшүп, анан кийин мен эмнеге андай эмесмин деп ушинтип өзүн жаман сезип жаткан, же болбосо өзүн кебетесине нааразы эмес дейличи, бирок ошол коом тараптан кандай десем, орусча айтканда навязанный деп коет го, ошол навязанный сулуулук стандарттарын ошондой болушум керек деп ойлонуп алып, анан кийин жабыр тартып жаткан кыздарга мисалы сиз кандай совет айтмак элеңиз, же болбосо сиз өзүңүздү азыр 14-15 жаштагы кыз элестетип Назиреженин интернети жакшы иштебей калды окшойт, угулуп атабы Назиреже? Ошол сиз өзүңүз өспүрүм кыз болсоңуз, өзүңүзгө кандай совет айтмаксыз да, мисалычы башкаларды туураба, же болбосо Түшүндүм. Ооба. Сен өзгөчөсүң, же болбосо Түшүндүм. Эч качан улада эч качан бирөөнү кумир тутпагыла кыздар. Угулуп атабы? Эч качан кумир тутпагыла бирөөнү. Угулуп атат. Эч качан бирөөгө карата түздөнбөгүлө. Ар бирөөңөр уникалдуусуңар. Өзүңөрдү тапкыла. Өзүңөрдүн ичиндеги Айтбекованы эмес, өзүңөрдүн ичиндеги өзүңөрдү тапкыла. Бул өтө маанилүү. Качан өзүңөрдү тапсаңар, силер жанагы чыгып аткан жылдыздардын ар бирөөсүнөн дагы мыкты жаркырай аласыңар, эгерде өзүңөрдүн уникалдуулугуңар. Бирөөнү туурабагыла, бирөөнү туурасаңар,
өзгөчө болуп чыга албай каласыңар. Ошондуктан ар бир адам өзүнүн өзгөчөлүгүн издеп, өзүнүн дүйнөсүнөн казып, ошол талантын жалтыратып, жаркыратып чыгара алса, бизден да кыйын чыгышыңар мүмкүн. Анан биз деген төбөдөгү эталон эмеспиз же укмуш бирдемке эмеспиз, жок. Бизден кийин чыккан муундар дагы күчтүү, дагы кыйын чыгышат. Ошон үчүн түздөнүүнүн кажети жок. Эң башкысы өзүңөрдү сүйүп, кабыл алып, анан өзүңөрдүн уникалдуу таланттарыңарды, башкача таланттарыңарды чыгарганга аракет кылгыла. Анан дагы бир суроо берейин дедим эле, ушул пластикалык операция абдан азыр кур чалып, абдан популярдуу болуп атат. Сиздин жеке көз карашыңыз ушул кандай ойлойсуз? Азыр Кореяда, мисалы 18 жашка чыккан кыздар ата энесинен мага туулган күнүмө белек катары көзүмдүн оңдойм же болбосо мурдумду оңдойм деп ушундай белек сурашат экен да, пластикалык операцияны каалашат экен да. Бизде дагы абдан популярдуу болуп, баардыгы эле ошол акча каражаты жагынан азыр бизге доступный болуп калган үчүн абдан көп кыздар ушул эмеге барып жатышат да. Бул дагы ушул социалдык тармактардын, негизи эле ушул медианын таасириби сиздин оюңузча? Албетте, биз бири-бирибиздин сүрөттөрүбүздү карап, бири-бирибиздин сулуубузду карап атып, эми ушундай болгум келип атат деп атып, анан ошондой болуп атса керек да. Бул дагы ошол операция дагы, макияж дагы, баягы мындай жанагындай татуаж жасатып ийгенибиз, блефропластика кылганыбыз, ошонун баары эле өзүбүздү кабыл албагандыгыбыз катары кабыл алынат. Эми бир аз өзүңө сулуулук киргизип, бир аз өзүңдү жакшынакай кылып жасап, андай кылсаң албетте болот. Бирок кардиналдуу деңгээлде өзгөртүү бул оорукчандыктын жан дүйнөсүнүн бир баягы аксап тургандыгынын бир белгиси болуп калат. Эгерде мурдуңар мисалы үчүн дем албай атса, ичинен ошол нерсени ден соолугуңарды түздөө үчүн ал операцияга баруу мүмкүн. Же болбосо дагы бир кемтигиңер аябай эле көрүнүп атса, ал нерсени жасоо мүмкүн. Бирок түз турган, жакшынакай турган нерсеңерди кабыл албай, бирок анын үстүнө дагы операция жасап, башка болгонго мындай телефонду караганда өзүң жакпай, бирок башка бирөөнү көргүң келип атканда, бул ошол психологдор менен иштешсе болот деп ойлойм да, өзүмдүн кабыл алуу боюнча. Аябай абдан жардам берет. Анан буларды эми пластикалык операцияны жөн гана өзүңдү бир адамдан башка адамга чыгаруу үчүн колдонууга анча деле колдой бербейм ал нерсени. Бирок пластикалык операция, мисалы үчүн бети күйүп калса, териси, ошондой учурларда жасаганга мүмкүнчүлүк болот. Андайга мүмкүн деп ойлоймун да. Мисалы үчүн жакында эле Майкл Джексондун өмүр баянын карап отуруп, анан ал баягы чоңойгонго чейин, киши болуп 40 чейин чыкканга чейин төшөккө заара ушатып койчу экен. Анан койнуна болсо курчак алып жатчу экен. Анан кара терисин болсо жээрип, ак тери кылып, ошонун азабын чегип, далай рак оорусуна илдетине кабыл алып, ушундай нерселер болгон экен да. Ал көрсө, кичинекей кезинде ошо ата энесинен жакшы сөз укпай калган экен. Ата энесинин көп таягын жеп калган экен. Ушунчалык запкыны көрүп калган экен. Ушунчалык жек көрүү, ушунчалык азаптуу болгон экен жан дүйнөсүнө. Ооба, ал дүйнөнү багындырды, бирок адам катары баягы ал дүйнөнү багындыруу менен, ал жанагы даңк менен жан дүйнөсүндөгү өксүгүн толтургусу келди, бирок ал нерсе мындай байлык менен же бийлик менен же жылдыз болуу менен толбойт экен. Ар бир жөнөкөй адам катары жөнөкөй бир нерсеге мындай көңүлүңөрдө жараларын кетирип, жөнөкөй мындай жөн эле асмандын сонун нерсесине, кубулуштарына кубанып, дем алып атканыңа, басып жүргөнүңө мындай мүчөң толук экенине, колу бутуң бар экенине,
сүйлөй аласың, ой жүгүртө аласың. Ошого эле шүгүр дегенди билбейт экенбиз да. Бул чоң олжо экен. Биз өзүбүздү аябай эле ушундай нерсеге, ар кандай нерсеге түртүп эле, өзүбүздү кубалап эле, өзүбүздү мынтип эле кыла берет экенбиз. Көрсө, жан дүйнөбүздө өтө кичинекей кезибизден калган жаралардын айынан, жакшы сөз укпай калганыбыздын айынан, жетишерликтер деңгээлде макталбай калганыбыздын айынан ошентип эле өзүбүздү неме кыла беребиз. А бирок эгерде өзүбүздүн үстүбүздөн иштесек, психологдор менен иштешели, мейли жакшы китептерди окуйлу, мейли жакшы адамдар менен сүйлөшөлү, жакшы тренингтерге баралы, ошондой нерсе менен жан дүйнөңдүн жанагы кемтигин толтуруп алсаң, эч кандай операциянын дагы кереги жок болот, макияждын дагы кереги жок болот, эч нерсенин кереги жок болот. Жөн гана жан дүйнөңдүн тынчтыгы сен үчүн маанилүү болот. Эң сонун сөздөрдү айттыңыз, Назир эже. Чынында психологиялык биздин абалыбыз абдан маанилүү. Өзүбүздү жакшы сезип турсак, гармония болсо, өзүбүздү албетте өзүбүздү тышкы келбетибиз дагы анчалык, кандай десем, ойлонбойт болуш керек. Акыркы убактарда сиз ошо психологдор менен абдан көп эфирлерди өткөрүп жатасыз, интервьюларды алып жатасыз. Буга дагы ушул бир себеп болдубу же эмнеден түрткү болду? Ушул тема бар болуш керек, Бул албетте, бул мен адамдардын жан дүйнөсүнүн ар кандай оорукчандыгын көрдүм. Эң оболу башка адамдардыкы эмес, өзүмдүкүн көрдүм. Өзүмдүн жан дүйнөмдөгү ар кандай абалды көрдүм, ар кандай кемтигимди көрдүм. Анан ошолорду түздөгүм келди, ошонун үстүндө иштегим келди. Анан демек биз баардыгыбыз бирдей тарбия алганбыз Советтер Союзунда. Анткени ата энебиз алар дагы ошондой бирдей тарбия алган. Ошол тарбиядан тарбияланган балдар ушундай болуп чыгып келе берет. Мисалы үчүн мен өзүмдүн үстүмө иштеген үчүн, психологдор менен иштеген үчүн балама мурунку тарбияны эмес, таптакыр башка тарбияны берип атам. Мисалы үчүн, балам эки алса, эмнеге эки аласың, карачы элдин балдарын, тиндей мындай деп сөкпөйм, стресс кылбайм. Эч нерсе эмес, жашоодо жаңылганды билиш керек. Жашоодо мүдүрүлүш керек. Ал нормалдуу нерсе. Бүгүн эки алдың, эртең бешке жоюп коесуң, аны эмне стресс кылба. Ал көп деле мааниге ээ болбойт деп коем. Же болбосо баламды мактап турам. Ой, сен кандай генийсиң, сен укмушсуң балам. Аябай рас эле жашоомо келиптирсиң деген нерселер. Мурун Советтер Союзунда эркелетүү, баланы кучактоо деген дээрлик жок болгон. Анткени улуулардын көзүнчө ата энелерибиз бизди антип эркелете алган эмес. Көңүл жетпей калган бизге, сүйүү жетпей калган. Ошонун баарын психолог менен иштешсе болот. Ошонун баарын түптөсө болот. Өзүңдү оңдоп алып, өзүң жан дүйнөңдө бактылуу болуп, мындай баардыгы шайма-шай келип турса, сенин жаныңдагы өсүп аткан бала энергиялык жактан сени эле копия кыла берет. Сен жан дүйнөң тынч болсо, бала тынч болот. Сен жан дүйнөңдө ызы чуу болсо, балаң ошондой ызы чуу, нервный болот. Сен бактысыз болсоң, автоматтык түрдө бактысыз баланы өстүрөсүң. Ошон үчүн ар ким өзүнүн үстүнөн иштөө бул абдан маанилүү. Ошон үчүн мен жан дүйнөмдөгү кемтиктерди көргөн үчүн, башка адамдардын баардыгыбыздын кемтиктерибиз окшош болгон үчүн, эгер мага жардам берип атса, мен өзгөрүлсөм бүгүнкү күндө таптакыр башка айтбек болуп өзгөрүлүп атсам, демек элге дагы жардам болот, коом дагы өзгөрүлсө жакшы болот. Коом бактылуу болсо, алардан чыккан кийинки муун өлкө дагы бактылуу болот деген кыязда көбүрөөк ошол психологдорду мурун психологдор менен иштешип атам да, мурун көз ачыктар, экстрасенстер аябай мода болгон, билесиңерби? Анткени алар ошол психологдун ордун ээлешкен да. Ай, баары жакшы болот сенде. Мына сүф кылып койдум, эми сонун болот десе, адам кадимкидей жылуу сөзгө муктаж болуп, ошолорго ишенип, анан чын эле ошондой жакшы болуп кеткен учурлар да болгон да. Бул врачтарда деле, медицинада деле плацебо деп колдонушат го. Жөнөкөй эле дарыны берип, аябай жакшы сага таасирин берет, кымбаттарбы десе, адам ишенсе, ошондой дарыланып кеткен да. Адамга ишенич керек, адамга жакшы сөз керек.
жан дүйнөсүн баягы неме кылган, дарылаган. Ошон үчүн азыр психологдорду жайылтсак, алар жардам берсе жан дүйнөсүнө, ушундай жакшы сөздөрдү айтса, анда ар бир адам жараларын айыктыра алат, ар бир адам бактылуу боло алат деп ойлойм. Чоң рахмат, Назира эже, чынында эле абдан жакшы агартуу иштерин жүргүзүп жатасыздар. Коомго ушундай пайдалуу социалдык көйгөйлөрдү чече турган абдан кызыктуу интервьюларды жасап жатасыз. Сизге чоң рахмат ушул ишиңиз үчүн. Анан бүгүнкү көрүүчүлөргө да кайталай кетсем, бүгүн ушул жана фильтрлер, фотошоп, деги эле социалдык тармактар, реклама кандай таасир тийгизип жатат бизге, өзгөчө өспүрүм кыздарга, аялдарга жана алардын кабыл алуусуна, ушул теманын тегерегинде сүйлөшүп жатабыз. Биз балдарды коргоо борбору азыркы тапта ушул илимдеги кыздар деген долбоорун ишке ашырып, өспүрүм кыздарды агартуу жаатында иштеп жатабыз жана кыздарга мотивация берүү үчүн, шыктандыруу үчүн, өздөрү каалаган нерсе боло алат деп. Анан ошондой эле өзүнүн тышкы келбетин, өң түсүн дагы болсо ошондой кабыл алыш керек. Ошондой ар кандай сырткы таасирлерге таасирленбей, өздөрүн сүйүп, анан кийин сүйсө гана ийгиликке жете алат деген бир максатты көздөгөнбүз бүгүнкү жолугушууда. Назира эже, анда эфирди жыйынтыктай берсек, сизге чоң рахмат. Абдан кызыктуу маек болду. Эгер сизде сөздүн аягында эркин микрофон берсек, эгер дагы айта турчу сөзүңүз бар болсо, өспүрүм кыздарга өзгөчө кандай бир каалоо тилегиңиз бар, же болбосо башка бир китеппи же кинобу сунуштайсызбы, сизге эркин микрофон берели. Рахмат. Ушундай иш чара кылып атканыңардын өзү өтө чоң жумуш, чоң эмгек. Бул силер коомго аябай жакшы сонун салым кошуп атасыңар. Бул биздин кийинки муундарыбыз мыкты чыгыш үчүн, кийинки алар мыкты чыкса өлкөбүз күчтүү болуш үчүн силер ойлоп атасыңар эми кичинекей эле салым деп, бирок чындыгында келгенде карай турсаң абдан сонун чоң салым кошуп атасыңар. Силерге рахмат ушундай эфир уюштурганыңыздар үчүн. Анан кыздарга, өспүрүмдөргө айтат элем, силер уникалдуусуңар, силер ар бир адам ар башкача. Ар башканын изюминкасы болот өзүнүн. Коондун өзүнчө даамы болот башкача, ал өзүнчө сонун. Коон менен дарбызды салыштырып мүмкүн эмес да. Дарбыздын өзүнчө уникалдуулугу болот, алчаныкы өзүнчө болот. Эгерде баардыгы бирдей окшош болгондо кызыксыз болуп калмак. Биз ошондой ар кандай болгонубуз үчүн, биз өзгөчө болгонубуз үчүн, бири бирибизден айырмаланып турганыбыз үчүн биз баалуубуз, биз барктуубуз. Эч качан бирөөгө окшошом дебегиле, эч качан бирөөнү кумир тутпагыла, эч качан бирөөгө түздөөнүн кажети жок. Ооба, жакшы нерселерин алыңыздар болот. Бирок андан да жакшы болгонго аракет кылгыла, андан да күчтүү чыкканга аракет кылгыла. Баарыңарга ийгилик, эң башкысы жан дүйнөгө тынчтык болсун. Азыр YouTube каналына кирсеңер, абдан сонун мотивациялык, сонун бир китептерди окусаңар болот, сонун сөздөрдү уксаңар болот. Ошондой эле, мисалы үчүн, TikTok'ту мен аябай жаман көрөт элем. Элдин баары эле аябай элдин баары бузуп атат булар дегенде, мен кирип көрөйүнчү деп кирип көрдүм. Мага бир мени бузган жаман нерсе чыккан жок. Канча сонун маалыматтарды топтоп алдым. Ошон үчүн кандай гана Instagram'ды колдоносуңарбы, Facebook колдоносуңарбы, TikTok колдоносуңарбы, жакшы, пайдалуу, мотивациялык бир жакшы нерселерге, баракчаларга катталганга аракет кылгыла. Мен мисалы үчүн жана психологдорго катталып алгам, мотиваторлорго, тренерлерге катталып алгам, жакшы адамдарга, жакшы сөзү бар блогерлерге катталып алгам. Анткени ошолор силерди сонун кылып жакшы сөздөрү менен сыгарат, тарбиялайт деп ойлойм да. Анан бул интернеттен качып кутула албайбыз баарыбыз. Азыр интернеттин заманы. Ошондуктан баарыңарга ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Аяктайбыз. Баардык көрүүчүлөргө да ыраазычылык билдиребиз.